Баткенде таңкы саат 6-да Тажикстан тараптан кол салуу болду. Учурда авал чыңалуу бойдон турат. Ушул учурда ок атышууну токтотуу үчүн Кыргызстан менен Тажикстан сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Экстремисттик материалдарды тараткан деп шек саналып кармалган Руслан Бекназаров 12 октябрга чейин камакка алынды. Алдыда ушул жана башка маалыматтар менен кенен тааныштырабыз. Биз менен калыңыздар. Облустук ооруканага чек арадагы чырдан жабыркап 11 киши түштү. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги Баткен облусундагы координаторунун маалыматына таянып кабарлады. Жабыркагандардын абалы жана диагнозу боюнча маалымат кийинчерээк берилет деп жазылат билдирмеде. Бардык саламаттык сактоо уюмдары жана тез жардам кызматы күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Стационарларда кан жана дары-дармек жетиштүү. Кыргызстандын чек ара кызматы Кыргыз-Тажик чек арасында жума күнү эртең менен кайра атышуу башталганын билдирди. Тажик тарап саат 6:30да Көкташ чек ара бекетинин аймагын минометтон аткылады. Көп өтпөй Самаркандек жана Паскы арык аймактары дагы аткыланды. Саат 7:00 карата чек арада кырдаал чыңалып турат. Чек арачылар күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өттү деп айтылат маалыматта. Тажикстан бул тууралуу комментарий бере элек. Азыркы убакта облус башчысы Абдыкарим Алимбаев көч түзүмдөрү менен бирге чек арада жүрөт. Ал эми жалпы кырдаалды Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев көзөмөлгө алууда деп айтылат маалыматта. Бүгін ерте менен саат 6 чамасында Кыргыз-Тажик чек арасында эки тараптуу ок атуулар башталып, тез аранын ичинде Тажик тараптан бүт Кыргыз-Тажик тилкелеринин бүт бардык жерлеринен атуулар башталды. Буну мен азыр агрессия деп санаймын. Анткени биз күтпөгөн жерден дагы алар атып жатат. Ошол менен бирге чоң аруудалардан. Азыркы күндө биз тараптан дагы бүт чаралар колдонулуп жатат. Азыркы учурда ок атуулар токтолду элек. Бирок тиешелүү жетекчилер Камчыбек Кыдыршаш, генерал Ташиев өзүнүн коллегасы, Тажик тарап менен коллегасы менен азыр сүйлөшүлдү. Бүт тарапка азыр ок атууну токтотуу деген командаларды бердик, бирок ок атуулар токтолду элек. Эгерде ок атуулар бардык жерлерде токтосо, анда жолугушууларды биз бүгүн өткөрөбүз. Тажик тараптан аскер кызматкери катары таанылбаган белгисиз адамдар куралдуу кагылышууларга активдүү катышып жатат. Бул туурасында Кыргызстандын УКМКсынын чек ара кызматы билдирди. Мурда жетишилген бардык макулдашууларды бузуу менен Тажик тарап Баткен районундагы Кыргыз-Тажик чек арасынын бүткүл периметри боюнча чек ара менен жарандык объектилерге чагымчылдык менен кол салганы белгиленди. УКМК Кыргыз-Тажик тилкесиндеги кырдаалдын өнүгүшүнө өзгөчө тынчсыздануусун билдирет жана чек арада чагымчылдык көбөйүп баратат. Кыргыз жарандарына жана аскерлерине карата ар кандай чыр-чатакты күчөтүүгө багытталган аракеттерди сабырсыздыктын акыркы чегине жеткирип, түрдүү агитацияларды жана идеяларды пропагандалап жатышат. Мунун баары абалды турукташтыруу боюнча келишимдерди ачыктан ачык бузуу болуп саналат. Тажикстандын бийлиги кырдаалды көзөмөлдөй албай жатканы куралдуу кагылышуулардын күчөшүнө салым кошууда. Бул адам өлүмүн шарттап, эки өлкөнүн жарандык инфраструктурасына зыян келтирүүгө алып барат деп жазылат билдирүүдө. Лейлек районундагы Тажикстан менен чектеш Жаңы Жер айыл аймагынын бардык айылдарынан, Максат айылынан, Кулунду айыл аймагынан элди коопсуз жактарга эвакуациялоо иши бүгүн 16 сентябрда саат 8ден тарта башталды. Маалыматта Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары полковник Курматбек Шамыркановдун жетекчилиги менен тийиштүү иш-чаралар аткарылып жатканы айтылды. Атышуу уланып жаткандыктан убактылуу жайгаштыруу пунктулары уюштурулуп, Баткен жана Лейлек районунун аймагындагы жергиликтүү эл көчүрүлүүдө. Абал курч бойдон турат дешти чек ара кызматынан. Эвакуацияланган эл туугандарынын үйлөрүнө, мектептерге жана башка коопсуз жайларга жайгаштырылууда. Элди коопсуз жакка эвакуациялоо аракеттери Баткен облусунун башка аймактарында да жүрүп жатканы кабарланды. Эвакуациялар боюнча бүт чек арага жакын жайгашкан айылдардан элдерин бүгүнкү күндө чыгарып жатабыз. Албетте алар өзүнүн машиналары менен чыгарып жатат. Ошону менен бирге
өзгөчө кырдаал министрлигин бул жердеги кызматкерлери дагы чыгарып жатат. Азыр эртең менен биздин планыбыз боюнча мэрия, район, ошону менен бирге областтын тиешелүү жетекчилери бул жердеги ашканаларды, ресторандарды, чайханаларды баарын даярдап, ошолорго эвакуация болгондорго жардам берүү планы боюнча биз иштеп жатабыз. Алардын жайлары баары даяр. Азыркы кезде аракет кылып жатабыз, айылдардан эч ким эсин калтырбаган баарын эвакуация менен. Эртең менен саат 6-да башталганда ушул чоң талаада дагы биздин Ак Турпактан келе жаткан чоң тала жери, бул Баткен районуна карайт. Ошол жерден дагы алар тараптан Лаккан деген айыл тарабынан атуулар болду. Биз азыр убактылуу ал жолду жаап койдук, элдерди өткөрбөй жатабыз. Азыркы күндө акимдер сүйлөшүп жатат. Сох районунун акими менен дагы Ошко кетчү адамдар Сох анклавы менен өтсө болот. Азыр мамлекеттик органдар дагы баары өз тарабынан берип турат. Администрация биз дагы азыр интернет булактарында маалыматтарды берип турабыз. Маалыматта кандай бүгүнкү күндө кырдаал кандай болсо, маалыматтын баарын так элдерге биз жеткирип турабыз. Кыргыз-Тажик чегарасындагы ок атышууну токтотуу үчүн Кыргызстан менен Тажикстан сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык жолугушууга Кыргызстан менен Тажикстандын УКМК башчылары Камчыбек Ташиев жана Саймумин Ятимов катышууда. Ушул тапта атышуу басаңдап калганы айтылды. Учурда толугу менен токтотулуп, абалды жөнгө салуу иштери уланып жатат. Ок атышууну токтотуу жана чыр-чатактын күчөшүнө жол бербөө максатында эки тараптуу жолугушууну уюштуруу боюнча чегара кызматынын башчысы Уларбек Шаршеев менен Тажикстандын чегара аскерлеринин кол башчысы Раджабали Рахмоналинин ортосунда телефондук сүйлөшүү болду. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө чегара ведомстволорунун жетекчилери саат 10:00 тарта ок атышууну токтотууну макулдашкан. Бирок тажик тарап Кыргызстандын позицияларын аткылоону улантууда. Саат 8:30 баштап Кыргызстандын чегара кызматы ок атышууну токтотуу жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү талап кылууда. Бирок тажик тарап келишимдерди аткарбай жатат. Кызыл Бел автожол көзөмөл өткөрүү жайында Кыргызстандын Баткен облусу менен Тажикстандын Согди облусунун жетекчилеринин жолугушуусу да пландалууда. Чегара кызматы Баткен облусундагы Кыргыз-Тажик чегарасынын бардык периметри боюнча атышуу уланып жатканын белгилейт. Тажик тарап танкаларды, БТР, БПМ жана минометторду колдонууда. Чегара кызматынын Баткен облусунун аймагында жайгашкан өздүк курамы ок атууну улантууда. Кыргызстандын чегарачылары тажик тараптын куралдуу агрессиясына жооп кылып, душманды ок атышууну токтотууга мажбурлоо үчүн колдо болгон бардык техникаларды жана куралдарды колдонуу менен адекваттуу чараларды көрүүдө. Жогорку кеңеш 16 сентябрда Кыргыз-Тажик чегарасындагы соңку жагдайга байланыштуу кезексиз жыйынга чогулат. Бул маалыматты парламенттин басма сөз катчысы Эркин Кайымов ырастады. Бирок Дастан Бекешев өңдүү айрым депутаттар бул жыйын азыркыдай кырдаалда зарыл эместигин, пайдасы тийбесин айтып жатат. Азырынча чогулуунун зарылчылыгы жок. Биз эмне кыла алабыз? Тескерисинче жолтоо болушубуз мүмкүн. Тиешелүү түзүмдөр бар. Алар бул маселени чечүүгө аракет кылып жатат, деди Бекешев. Экстремистик материалдарды тараткан деп шек саналып кармалган Бишкектин Свердлов районунун акиминин орун басары Руслан Бекназаров 12 октябрга чейин камакка алынды. 1 май райондук соту аны 1 айга номер 1 тергөө абагына камоо чечимин чыгарган. 14 сентябрда Бекназаров экстремистик материалдарды тараткан деп шек саналып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Милициянын кабарлашынча, Ички иштер министрлигинин тергөө кызматын кылмыш жаза кодексинин экстремистик материалдарды даярдоо, таратуу беренеси менен козголгон ишти тергеп жатат. Ишке байланыштуу Руслан Бекназаров суракка чакырылган. Кыргызстандын Малайзиядагы мурдагы элчиси саясатчы Азимбек Бекназаровдун баласы Русландын экстремизмге шек саналып жатышын өзүнүн оппозициялык ишмердүүлүгү менен байланыштырды. Ал баласынын эч кандай күнөөсү жок деп эсептейт.
Жыл башынан бери 500-гө жакын ымыркайга күрөш боюнча дүйнө чемпиондору жана коло медалдын ээси Акжол, Жоламан жана Амантур аттуу ысымдар ыйгарылган. Бул тууралуу санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу Калктык каттоо департаментинин басма сөз кызматы билдирди. Балага ат коюу үй-бүлөдөгү маанилүү окуялардын бири болуп саналат. Көпчүлүк учурда ата-энелер балдарына өлкөнүн өнүгүшүнө зор салым кошкон улуу инсандардын ысымдарын коюшат. Статистикалык маалымат боюнча 2022 жылдын 1 январынан 15 сентябрына чейин 292 ымыркайга Акжол, 30 балага Жоламан, 172 ымыркайга Амантур ысымдары коюлган. Өткөн жылы 1000ден ашуун жаңы төрөлгөн ымыркайга Токио Олимпиадасынын байги ээлери Акжол Махмутов, Файсулу Тыныбекова жана Мерим Жуманазарованын ысымдары коюлган. Ошондой эле 2021 жылдын октябрь айында төрөлгөн 3 кыздарга балбан кыздар Айсулу, Мерим жана Айперенин ысымдары ыйгарылган. Урматтуу көрүүчүлөр, акыркы сааттарга алынган кабарлар мына ушуларды түздү. Кайрадан амандашканча сак саламатта калыңыздар.